Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 11-классынын бүтүрүүчүсү Айдар Мундузбаев 35-эл аралык информатика олимпиадасында 2-орунду ээледи. Кыргызстандын тарыхында буга чейин информатика боюнча дүйнөлүк олимпиадада күмүш медаль болгон эмес. Билим берүү жана илим министрлигинин билдиришкендей, олимпиада 2023-жылдын 28-августунан 4-сентябрына чейин Венгриянын Зегет шаарында өтүп, ага Кыргызстандан 4 окуучу катышты. Эл аралык олимпиаданын финалдык турунун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын курама командасынын көрсөткүчү Айдар Мундузбаев Бишкек шаары Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 11-класынын бүтүрүүчүсү, күмүш медалдын жеңүүчүсү. Экинчиси Теңизбек Коенов Жалал Абад шаары Курманбек Баатыр атындагы Жалал Абад лицейинин 11-класынын бүтүрүүчүсү, коло медалдын ээси. Алихан Айдарбеков Нарын шаары Субагожоев атындагы Нарын лицейинин 10-класынын окуучусу, коло медалдын ээси. Байтуро Майрамбеков Талас шаары Манас ата Талас лицейинин 11-класынын окуучусу, ардак грамотанын ээси. Окуучуларды даярдаган мугалим жана команда жетекчисинин жардамчысы Кылычбек Ураимов, ал эми команданын жетекчиси Павел Панков. Кыргызстанда өлкө боюнча асфальт төшөө, аңчөнөктөрдү жамоо, жолду тазалоо, жолдун боюндагы бак-дарактарды кыркуу жана жөө жүргүнчүлөр өтө турчу чийиндерди жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда министрликке караштуу Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасы аймактарда төмөндөгүдөй иштерди жүргүзүүдө. Номер 19-жол тейлөө ишканасы тарабынан Талас шаарындагы Манас көчөсүнүн бир бөлүгүнө асфальт төшөлдү. Жалпы 14 чакырымды түзгөн Ачак айыңды Калинин унаа жолунун 3 чакырым асфальт төшөө каралып, бүгүнкү күндө 2 километр 100 метр жери оңдолду. Түп районундагы Михайловка, Николаевка, Токтаян унаа жолуна асфальт басуу иштери жүрүүдө. Номер 46-жол тейлөө ишканасынын жолчулары жөө жүргүнчүлөр өтө турчу чийиндерди жаңылап жатат. Мындай иштер 7 дубанда тең жүргүзүлүүдө. Айыл чарба министрлиги айына канча айыл чарба малы экспорттолуп, канчасы импорттолгондугу тууралуу маалымат берди. Ведомствонун маалыматына ылайык, республика боюнча 18216 баш экспортталып, 3275 баш импорттолгон. Экспорт бодо мал 7471 баш, кой эчки 10423 баш, жылкы 321 баш. Ал эми импорт бодо мал 2772 баш, кой эчки 6 баш болсо, жылкы 497 башты түзгөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чокул билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө таянсак, 4-5 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кырсык катталган учурда 112 номерине чалыңыз. Байланыш акысыз жана күнү-түн иштейт. Бишкекте 22-чи Олимпиада оюндарынын коло медалинин ээси Жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналган жарым марафон өтөт. Муниципалитеттен кабарлашкандай, спорттук жарыш 24-сентябрда саат 8:00 Газпром спорттук эс алуу комплексинен Жайыл Баатыр номер 66 көчөсүнөн старт алат. Ага ар кайсы өлкөлөрдөн кесипкөй спортчулар жана жөөгүлүктөр катышат. Алар 21 км 97 метр, 10.000 метр, 3000 метр, скандинавдык басуу, 1000 метр жана 3000 метр аралыктарга катышат. Жарыштын катышуучулары ошол эле жерде маарага чыгышат. Жарым марафонду Бишкек шаарынын мэриясы, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика федерациясы, эл аралык марафондун дирекциясы, коомдук бирикмеси жана Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар иштери боюнча башкармалыгы уюштурууда. Марафон тууралуу толук маалыматты экрандагы электрондук дарек, ошондой эле телефондор аркылуу алсаңыздар болот. Бишкектин батыш тарабында эстакадалык көпүрө пайда болушу мүмкүн. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек башкы архитектура мекемесинде Кытайдан келген потенциалдуу инвесторлорго жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн долбоорун сунуштады. Эмилбек Абдыкадыров Фучи көчөсү менен Ден Сяопин проспектисинин кесилишинде тегерек түрүндөгү бийик жөө адамдар өтүүчү өтмөк же эстакадалык көпүрө курууну сунуштады. Ошондой эле Борбор калаарынын башкы архитектору Урмат Карыбаев тарабынан Бишкек шаарынын башкы планы боюнча Бишкек Сити эл аралык бизнес борборунун эскиздери сунушталды. Жыйынга мэрдин орун басары Жыргалбек Шамыралиев, мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасы боюнча кеңешчиси Улан Уезбаев, Бишкек шаарынын башкы архитектору Урмат Карыбаев, анын орун басарлары Марат Жороев, Назгүл Койбагарова, райондун башкы архитекторлору, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышты.
Ош шаарында алгачкы жолу өтүп жаткан Маслим концепт мода көргөзмөсү айымдарды бир аянтчага чогултту. Замандын агымына карай стилдүү кийинүү бүгүнкү күндүн негизги талабы деген дизайнер Нуржамал Нажимидин кызы бул кеченин негизги уюштуруучусу. Негизги максат жаш дизайнерлердин тигүүчүлүк ыкмасын жайылтып, ата мекендик өндүрүштү колдоо аркылуу айымдардын тилектештигин жана кызматташтык аянтчасын түзүү. Ошо өзүбүз чыгарып кийимдерди ошол дизайндарды өнүктүрүү максатында иштеп келебиз. Ошол эле максатта башка кыздарга дагы мотивация болсун деп, потому что көптөгөн ар кандай ушундай уюштуруп жүрөбүз да буга чейин дагы. Бирок ал кичинекей масштабта болчу дайыма. Бир 30, 40, 50 кыздан топтогон болсок, бунусунда азыр 300дөн ашык кыз топтолуп атат. Анан ошонун бардыгыны ошо кыздарга мотивация болсун, бир алдына өнүгүү болсун дегендей максатта уюштурулуп атат. Муслими концепцияда биздин жаш муслими кыздарга, ошондой эле чоң эжелерге кандай жеңил кийимди, кандай ошондой свобода баягы кийимди, ошондой кийимдерди, моданы көрсөткөнү турабыз. Бул жерде ушул биздин программада абдан көп дизайнерлер, абдан көп стилисттер Казакстандан, Бишкектен, биздин Ош шаарыбыздан абдан көп ошондой эле фэшн стилде, фэшн индустрияда менет кылган биздин жаңы брендтер, ошолордун бардыгын биз азыр ушул кыздарга, аялдарга көрсөтүүдө ниетте турабыз. Бул иш-чарада жабык кийимдердин стили көрсөтүлүп, коллекциянын 10дон ашуун бренд шоулары катышкан. Аны менен катар кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси да уюштурулуп, күмүш буюмдар, колго жасалган сувенирлер, эксклюзивдүү белектер коюлган. Жоок салынсам дагы, кооз салынсам, сулуу болуп көрүнсөм деген нерсе бар да. Сөзсүз түрдө мындай площадкаларда мен ойлойм, ушул жерге мындай үлгү болуп көрсөтүп турган показдарды көрүп, ушундай кийинсе болот экен, көрсө ушундай болот экен деген площадка болгон үчүн келди болуш керек деп ойлойм да, бияка айымдарчы. Мындай мероприятиялар негизи көп болуп туруш керек деп ойлойм. Анан эми өзгөрүү болгондо адам өзү негизи тандайт экен да, айрыкча айымдарчы. Мен эртең өзгөрөм эмес, мен бүгүн өзгөрөм, мен азыр өзгөрөм дегенде өзгөрүп баштайт экен да. Айымдардын табитин байытып толкундаткан бул масштабтуу иш-чарага келген конокторго өзгөчө маанай тартуулады. Мындай саамалык айымдар үчүн мода жаатын трендтеп түшүнүүгө өбөлгө боло алды. Некоторые детали расшиты бисером, жемчугом и стразами. Мындай кечелерден кийин биздин кардарларыбыз көбөйөт, бизди тааныган адамдар көбөйөт, мындай ишкерлигибиз дагы өсүп, бир гана бизге эмес, бизден товар алган, же болбосо бизден мындай соода кылган адамдарга да пайдасы тиет. Ошентип эки тараптан тең жакшы тарабын көрөбүз да, жакшылыгын көрөбүз. Ошондой эле бул масштабтуу кечеде белгилүү дизайнерлер да катышып, тажрыйбасы менен дагы бөлүштү. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.